Өлкөнүн бардык аймактарында электр жарыгы убактылуу өчүрүлдү. Автоматически өзү жанат операционный блокто. Ага карабастан бизде тынчсыз операция жүрүп жатты. Өлкөнүн бардык аймактарында электр жарыгы убактылуу өчүрүлдү. Биз азыр учурда Ош облустук ооруканасында турабыз. Мындагы бейтаптардын абалы кандай, оорукана электр жарыгысыз кантип иш алып барууда? Алдыда баяндап беребиз. 2,5 саатка созулган жарыктын өчүшү коомчулукту дүрбөлөңгө салды. Ал арада социалдык тармактын колдонуучулары бейтапканадагы абалга тынчсызданып баштаган. Ош облустук ооруканасына күнүнө жүздөгөн жарандар кайрылып, бир нече олуттуу операциялар орун алат. Бирок жарыктын өчүшү дарыгерлердин ишин үзгүлтүккө учуратпайт. Күндө оор бейтаптарыбыз бар. Ошол жандандыруу бөлүмүндө бизде азыр мына бүгүнкү күндө 9-11 бейтап жатат. Күндө мына операция болгон учурлар бар. Албетте мына электроэнергия болбой калган, камсыз болбой калган учурларда ошол оор бейтаптарды үзгүлтүксүз жардам менен камсыз кылыш үчүн биздин аппараттар токтобой иштеш үчүн биз ооруканаларда, бир эле Ош облустук ооруканаларда эмес, жалпы ооруканаларда бул боюнча өзгөчө көзөмөлдөө турат министрликтен генераторлор менен камсыз кылганбыз. Жарыктын өчүшү ооруканага оор деле таасирин тийгизген эмес. Бул убакыт ичинде операциялар кадимки тартипте үзгүлтүксүз жүргөн. Болгону УЗИ рентген аппараттары иштебей жаткандыктан кезек күткөндөр да бар. Биз свет өчсө дагы бизде атайын аппарат бар. Автоматически өзү жанат операционный блокто. Ага карабастан бизде тынчсыз операция жүрүп жатты. 1-2 сааттай күттүк. Az баары ошо свет жок отурабыз ушу. Анан ошо свет келсе көрөбүз деп ушу свет болбосо болбойт экен. Аппараттар иштебейт. Аппараттар иштебейт экен. Ошон үчүн свет жок күтүп отурабыз. Ал арада Ош шаарындагы бейтаптарды кабыл алчу кызыл зонада генератордун жардамында абалдан чыгышкан. Саламаттык сактоо министринин Оштогу координаторунун айтымында кызыл зонада дарыланып жаткан бейтаптар кычкылтек концентратору менен үзгүлтүксүз камсыздалган. Бизде свет өчкөндөн баштап 2,5 саат ичинде кызыл зонада бизде даярдыгыбыз бар болчу. Бизде свет өчкөндөн ал жерде генератор автоматически иштейт. Андан сырткары биздеги кычкылтектер энергияга зависим эмес, өзү менен берилип тура берет. Ал жерде эч кандай бизде проблема жагдай жаралган жок. Өлкөдө убактылуу жарык өчүрүлгөнүнө байланыштуу светофорлор иштебей, унаалар арасында дагы узакка созулган тыгындар жаралып жатат. Буга байланыштуу Ош шаарынын борбордук көчөлөрүндө патрулдук милиция күчөтүлгөн тартипте иштеп баштады. Анткени менен жол коопсуздугун камсыздаган кызматкерлер абалды жөнгө салууга жетишпей жатты. Кыргызстандын бир топ аймактарында түшкү саат 12ден өткөндө электр энергиясы өчкөн. Энергетика министрлигинин басма сөз кызматы жарык Борбор Азия боюнча өчкөнүн кабарлады. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош шаары.